Талас районунун өткөн 9 айындагы социалдык экономикалык өнүгүүсүндө алгылыктуу аракеттер менен катар кемчиликтер дагы жок эмес. Салык төлөмдөрү боюнча өсүүдөгү жылдын 9 айында бекитилген план тапшырма ашыгы менен аткарылган. Салык төлөмдөрү боюнча 2025 жылдын январь-сентябрь айларында бекитилген план тапшырма 9 миллиард 729 миллион 749 миң 900 сом болсо, аткарылганы 9 миллиард 948 миллион 79 миң 900 сом түзүп, 102,2% аткарылды. Берилген план тапшырмадан 218 миллион 330 миң сомго көп аткарылды. Ал эми өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4 миллиард 533 миллион 760 миң сомго көп болуп, өсүү темпи 171% түздү. Район аймагында Каракол, Шумкаруя, Бешташ жана Кеңкол айыл аймактарында дотациянын деңгээли азайган, бирок Чоң Алыш айыл аймагында бул көрсөткүч жогорулаган. 2025 жылдын 9 ай ичинде дотациянын деңгээли 7% болуп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 0,8%га азайган. Айыл өкмөттөр боюнча алып карай турган болсок, Шумкаруя айыл өкмөтү минус 0,9%га, Кеңкол айыл өкмөтү минус 9%га, Бешташ айыл өкмөтү минус 12,2%га, Каракол айыл өкмөтү минус 16,2%га азайган болсо, Чоң Алыш айыл өкмөтү 11%га көбөйүп кеткен. Коллегиялык жыйында мындан сырткары калктын күз-кыш мезгилине карата даярдыгын дыкат көзөмөлгө алууну район акими тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Мындан сырткары ирригация тармагында ички каналдарды ремонттоо, суу топтоочу жайларды тазалоо, ошондой эле мал ылаңын алдын алуу, жай төлөмдөрүн чогултуу зарылдыгы белгиленди. Канча БДР, канча ФСРди биз бүгүнкү күндө тазалайбыз. Азыртан баштабаса, эртең суу ат маселеси да проблема болот. Районун социалдык тармагында көрсөткүчтөр өткөн жылга салыштырмалуу жакшы. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу эне жана баланын өлүмүн алдын алууга жетишилди. Социалдык келишим долбоору аркылуу райондо чакан жана орто ишкерликти баштап жумуш орундарын түзгөн үй-бүлөлөрдүн саны көбөйдү. Бирок дарыгерлердин жетишсиздиги көйгөй бойдон калууда. Талас райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун негизги көйгөйлөрү баягы эле биздин маселелер болуп, дарыгерлердин жетишсиздиги. Ошо дарыгерлик жетишсиздиги казыр ошо вакансияларга катышып, тартуулар болуп атат казыр. Окулист келди. Анан дагы жаңы бир үй-бүлөнү күтүп атабыз жаңы жылдан баштап. Өкүлдүн ошо эмеси жарыялаганда жана стипендия кошуп беребиз деп айлык маянасына. Ошолорго биз да жарыялап атабыз. 9 айдын жыйынтыгына арналган райондук коллегияда аким Байшбек Астанакулов алдыда 4-чү элдик курултайды өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоого карата даярдыктарды күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Коллегиянын соңунда жетишилген ийгиликтер менен кемчиликтер белгиленип, тиешелүү токтом кабыл алынды. Нурузбек Шабданбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району.